Азыркы келиндер жалко бүт шарт болсо дагы шалтак отурат. Илгери биз памперси жок эле балдарыбызды оорутпай, сыркатпай таптаза чоңойтконбуз деп сүйлөп ашырып жибербей атасыңарбы? Азыр мен силерге эсетип коеюн. Жаныңарга на всякий случай давлениянын таблеткасын коюп алыңар. Илгери бардыгы дебейм да, мурун бардыгы эле үйлөргө киргениңдечи сидик жытанып болчу үйлөрдүн бардыгы отурсаң үстүңө сидиктин жыты сиңип калат. Эшикти ачыш менен күп деп сидиктин жыты түртөт болчу беттен нарычы. Балдарыңар 7-8 класска чейин төшөгө сийип жүрөтүлөр, төшөгүңөрдү сидик төшөгүңөрдүн тийип жайып коюп болчуңар. Чоң ойго жактычы же балдарыңарды мектепке жөнөтүштү билбейт элеңер. Сумкалар тытылган, айрылган, рюкзактын ичинде болсо нан ушак, ичинде чычкан өлүп калган. Балдардын чачтарын өмүрү кыскартпайт эле, өз убагындачы агайлар кыйкырып бакырып чачыңды кыскарт демейинче кыскартпайт эле. Балдардын тырмактары өсүп, монтип тырмагын кирин соруп жүрөт. Футунун размери 36, тырмагы менен 40-размер болуп кетилди. Кыздарды айтпай эле коеюн, чачы питтеп эле жүрөт эле, жакасы капкара болчу. Дагы эмнелерди айтып берейин, тамак кылышты билбейсиңер дейт. Айда жылда бир мантыклатыңар бар. Тракторчу байкенин кулагындай мындай калың үчөн жесең ыкыясың деп барып фляганы барып чөмүч менен эми суу ичейин десең өл суу ичпей жөтөлөсүң деп кыйкырышат эле да. Же балага муздак чай кылып коюшту билишпейт. Мына жерлери вечно шалтак, мына эки жамбашты айтпай эле коеюн. Мынтип этегине мына жерлеринде мурдун ачып бүт ушинтип шалтак малтак болуп жүрөт эле. Эшиктин ручкалары, эшиктин жандары жылтырап капкара болуп кетет эле. Төшөктөрдү айтпай эле коеюн, эми пыктасы чыгып чубаланып эле жүрө берет болчу. Мына силерге. Дагы айтайынбы? Даярсыңарбы? Колум көө болбосун деп казанды туткуч менен кармасаң, туткуч казанын бешпеттер май көө, колуң кир болуп калат. Жана колуң арчыган майлык бар го, оорлошуп 2 килограмм болуп кеткен. Жууй турган адам жок. Вилка кашык салган банканын түгү болсо вечно көгөргөн. Туалеттин болсо эшиги жок, трап келип койгон, балдардын көтүн арчып бок кылып салган. Анда аталар дагы ойлонбогон экен, балдарыма нормальный туалет куруп берейин, баня куруп берейин деп ойлонушпаптыр эле да. Балдардын болсо вечно көк маңкабы, мурду гаймарит ушинтип бырыктап, шырыктап жүрөт эле. Носкилери жыртык, же үстүн карабайт, же тамагын карабайт, же үйдүн шартын карабайт. Анан эле айдан түшкөн соң азыркы келиндер мындай, азыркы жаштар мындай деп 1000 эсе жакшы азыркы жаштар таптаза отуруш. Айтып түгөтө албай атам, балдарыңардын шымын богу менен таштап койот элеңер. Иттер огородко сүйрөп тытып салат болчу. Бешиктер болсо жыттанып, түбөгү курттап кетет болчу. Бет жууган раксамын ар жерде жатып, таштар, кумдар жаушуп, бетиң жуусаң бетиң аймап кетет. Мына жолуңардын ичин айтпай эле коеюн, күнкүп кетет болчу. Мына жакты вообще, башка жакты вообще айтпай эле кое берейин. Бардыгы деп айтпайм, ошол убакта дагы тың таза келиндер болгондо, азыр ал жакшынакай балпай калган кайнене болуп отурушат. Жанагы балдарын көтүн жуй албаган апалар бар го, ошолор требует этет да, өз көрбөгөн келиндерден требует этесиңер.